Туғандар, ассаламу алейкум. Мынаке, Құдай насип қылып, Ошқа да жетіп келдік. Қызмат саяхат умра компаниясының мынаке астында тұрабыз. Егерде сіздер дағы жақындарыңызды, ата-енеңіздерді ушинтип умраға алып барам десеңіздер, туғандар, видеонун астына номерин жазып коем, ошол номерлерге чалып, кайрылып, акчасы канча болот, кандай условия менен алып барат, ошол жөнүндө бүт маалыматтарды алып берсеңиздер болот, туғандар. Азыр кирип Абдулхамид устаз Ажыбашчыбыз менен чогуу бир сыра маектешип, эмнелерди өзүбүз менен алып кетебиз, ошолар жөнүндө толук маалымат билип чыгаланат, туғандар. Жүргүлө анда устаз менен сурашып чыгалы. Урматтуу дүйнөнүн булун бурчундагы биздин мусулман бир туугандар, мекендештер, ассаламу алейкум. Биз кызмат саякат компаниясынын түштүктөгү өкүлү болобуз. Атыбыз Ажи Мукан. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө куттуу Мадина шаары, Мекке шаары кандай кереметтүү жер, а? Сиз ата-энеңизди Расулуллахтын коногу болууну кааласаңыз, Мадинага жөнөтүңүз. Сиз ата-энеңизди Аллахтын коногу болууну кааласаңыз, Меккеге жөнөтүңүз. Бул дүйнөдө биздин байлык ата-эне. Ата-эненин перзентиге кылган дуасы пайгамбардын үммөтүгө кылган дуасындай кабыл болот. Пайгамбарыбыз куттуу сөзүндө айтат: ажылар жана умрачылар булар Аллахтын коногу. Эгерде жараткандан бир нерсе сураса, албетте сураганын берет. Эгерде жараткандан кечирим сураса, албетте кечирет. Жараткан Алла бардыгыбызды, бүтүндөй мусулман бир туугандарды ата-энесине ыйык болгон Мекке Мадинага жөнөтүүнү насип эткен болсун. Ажымукан устаз, айта кетсеңиз, сиздерде кандай пакеттер бар, эмнелер көрсөтүлгөн, ошол жөнүндө биздин көрүүчүлөргө толук маалымат бере кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, биз кызмат саякат умра компаниясы бул эл аралык компания. Бүгүнкү күндө бизде пакеттер болуп бөлүнөт. Комфорт пакет, люкс пакет, VIP пакет, платин пакеттери болуп бөлүнөт. Эконом пакет бизде каралган эмес. Комфорт пакетте бүгүнкү күндө эмнелер кирет ичиге деп сурасаңыздар, комфорт пакеттин ичинде авиабилети, визасы, андан кийин гид, 4-5 жылдыздуу гостиницалар, бизде медицина кызматы да каралган. Андан тышкары бул компания өзгөчөлүгү 4 жолу 4 мыйкатта жамаат менен биргеликте умра амалын аткарып турабыз. Мисалы биринчиси Зулхулайфа, Танаимден, Худайбиядан, Жирани деген жерден умра амалы аткарылат. Мисалы сиздердин ата-энеңиздер умрага барса, бир эле умра аткаруу менен чектелип калбайт. 4 жол умра кылууда мүмкүнчүлүк бар. Өтө жакшы. Бериле турган нерселерине келсек, могул сиз айтып кетип атыңыз, сертификаттары дагы эмне деп атабыз, могул сумка, формалар, булар да берилип турбайбы? Албетте, эгерде мигранттар, биздин мекендештер чет мамлекетте жүргөндөр далай. Эгерде ата-энесини дуасын алууну кааласа, ата-энесини кубандырамын десе, бизде бардык шарт, бардык мүмкүнчүлүк каралган. Бүгүнкү күндө сиз Россияда туруп деле биздин кеңселерибизге кайрылсаңыздар, биз сиздерге, ата-энеңиздерге белек катары сертификат даярлап, кимдин атынан деп, эгерде биздин кеңселерибизге жакын жерлер болсо, жеткизип берүү дагы мүмкүнчүлүк каралган. Андан тышкары биздин 7 областта дагы өкүлдөрүбүз бар. Бүтүн шартты түшүндүрүп бере алабыз. Эми сертификаттар кандай даярдалат десеңиздер, сертификат бул сумка өз эле болбойт, сумканы беребиз. Андан тышкары сертификатта мындай жазабыз, кадимкидей атабыз Кожокелдиев Адылбекке жана апабыз Кожокелдиева Гүлнарага уул кыздарыңыздын атынан жан дүйнөнү байыткан умра сапарына белек деп жазып мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары ыйык болгон Мекке жергесине барганда кайсы жерлерди зыярат кылабыз. Бул умра китепчесинде бардык маалыматтар так жазылган. Сертификаттын ичиге муну деле кошуп беребиз. Андан тышкары Мекке Мадинадагы умрада зыярат кылып жүргөн жерлерде кайсы жерде кандай дуалар окула турган дуа китепчесин дагы биз даярлап койгонбуз. Андан тышкары ата-энеңиз Мекке Мадинага барбастан алдын ушундай сертификат ичинде Мадинадан келген курмаларды да белек катары беребиз. Андан тышкары албетте дүйнөдө эң таза суу, бүтүн ден соолукка пайдалуу суу бул Замзам суусу. Муну ата-энеңизге беребиз. Иншалла Мекке Мадинага барбастан алдын Замзам суун иче турган бир мүмкүнчүлүк бар. Бул биздин белек катары бериле турган
жааттардан. Ошол эле катарда мондай сонун жилеттер берилеткен бүт жанагы жамаатка, компаниялар. Мондай сонун рюкзактар берилеткен, ошол телефон, документ анымдан салып жүргөн. Сиздерден берилет буларда. Бизден берилет. Ошонун ичинде, пакеттин ичинде бүт бар. Эгерде эч кандай тыйым төлөбөйт. Кошумча. Мондай кичинекей рюкзактар анан бейджиги болот экен, ар бир адамдын өзүнүн аты жазылган. Эгерде бизде умрага бара тургандар жамаатыга баардыгы ушул формадан беребиз. Аялдар жамаатына башкараак болот, башкача болот. Эркектерге ушундай беребиз. Себеби ал жерде миллиондогон калк бар. Жоголуп кетиши мүмкүн, узактан таанылышы мүмкүн, эми билип болбойт. Ошол форманы беребиз. Андан тышкары биз бул сумканы беребиз. Бул сумкада эмне үчүн? Бул сумкада дуа китебин салып коет, топо тасбихин салып коет, жай намазын салып коет. Кенен көтөрүп жүрө берет. Кенен жүрө берет. Андан кийин Мекке Мадинада умрачыларыбыз адашып кетпеши үчүн ушундай бир бейжиктер чыгарганбыз. Мисалы, бул бейжикте Мекке Мадинада гостиницабыздын аты, анан Мекке Мадинада биздин өкүлдөрүбүз бар, биздин кызматкерлер бар, алардын телефон номерлери да жазылган. Диспетчерлер. Ооба. Эгерде жоголуп кетүү коркунучу болсо, бейжикти көрсө, бар жетиштүү болот. Андан тышкары биз мындай сумкасын деле беребиз. Бул сумкада Мекке Мадинада өтө керектүү сумка, бул жөн эле сумкадай көрүнөт, бирок буга көп нерсе салынат. Кандай? Мисалы, Мекке Мадинада 2 шлепка колдонулат. Биринчиси, Меккеде 1 шлепка кийип жүрсөбүз, харам мечитке келген кезде мечиттин ичине башка шлепкасы киет. Ошондо бут кийимди бул жака салып аласыз. Кеңири колдоно турган бир нерсе. Ошондо бул жерден бут кийимдерди бул жерден сатып алыш керекпи? Ооба. Эгерде рейс через Мадина аркылуу болсо, шлепкаларды бул жерден алып алып, Мадинага барып, андан кийин Меккеге барып кете бересиз. Эгерде через Жидда боло турган болсо, рейстер, анда ихрамды бул жерде ихрам кантип оролду үйрөтөбүз. Анда көйт барган ихрам оролуп, промыл Жидда кете берет. Биздин рейстердин көбү через Мадина аркылуу иншалла. Жакшы, жакшы. Дагы жанагы бир суроо. Эгерде биздин үчүн мисалы астынан бүт эле мигранттар, Россия жергесиндеги көрүүчүлөр көрөт. Ошолордо жана айта кеттиңиз, эгерде Россия гражданствосы бар болуп туруп, эгерде Россиядан виза ачтыра албай, бара албай кыйналып жүрсө, ошолорго дагы мүмкүнчүлүк жаратып беребиз деп атасыз. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Ооба, биздин мекендештер эгер Россия гражданы болсо, же болбосо Казакстан, же болбосо Өзбекстан болсо, кайсы мамлекет болбосун, бул жака келип виза ачтыруу шарт эмес. Ошол жактан эле бизде байланышса, бизге кайсы мамлекеттин гражданы болбосун, биз карап көрөбүз. Эгер туура келсе, биз виза ачып бере турган мүмкүнчүлүк бар. Бизге загран паспортун бизге алып келип бериш деле шарт эмес. Жакшы PDF менен эле тартып, жакшы жөнөтүп койсо, бизге жетиштүү болот. Ошол документтерди бул жерден туруп даярдап бересиңер. Учарга 1-2 күн калганда бул жака келип, через Кыргызстан кетишет анан Меккеге. Ооба. Бизде бүгүнкү күндө Россиядан учуп келгендер далайда. Мисалы, эртең 22-синде биздин рейстерибиз бар. Учап турган. Bir күн алдын келет, алдыга келгенде биз визасыны, билетини, бейжик сумка баарын даярдап коебуз. Алат кайра Кудай буйруса иншалла Мадинага кайра учуп кетет. Жакшы, жакшы. Мынакей тууган. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдү жаратып коюптур. Жада калса бүт сиздер эң эле простой деген даже сумкасына чейин сонун кылып бүт баарын даярдап коюптур. Дагы айта кеттиңиз, Европадагы эгерде биздин мекендештер болсо, аларга дагы дедиңиз, Турцияда. Ооба, бизде бул кызмат саякат компаниясы эларым компания дүйнөнүн булун бурчундан барамын десе, баардык шартты түзүп бере алабыз. Европа болсун, Турция болсун, кайсы мамлекет болбосун, эгерде биз менен байланышса, шарт түзүп берүүгө аракет кылабыз. Жакшы, жакшы, жакшы. Устаз, жакшы. Өтө сонун шарттарды жаратып койсоңуздар, эгерде жакындарыңыздарды, ата-энеңиздерди, туугандар, алыс жакта жүрүп, онда сонун сертификаттарды алып берип, Меккеге жөнөтүп, ошентип дуасын алсаңыздар, иншалла ишиңиздер баардыгы оңунан келет. Менимче бүт сурооңуздарга жооп алдыңыздар деп ойлойм. Анан дагы бир суроо достор. Бул жерден жанагы эмнелерди алсын, мисалы тапчка, дагы эмнелер өзү менен алып кете турган нерселер. Биздер жанагы тамак аш алып кетебизби, эмне алып кетебиз деп көбүнчө алыста жүргөндөр бар да, мисалы. Мен деле базар торгондон келдим да. Ошентип алыста жүргөндө ойлонуп калат экен. Биз Мекке Мадинага жөнөтпөстөн алдын 10 күн алдын семинар өткөзөбүз. Кандай даярдыктарды көрүш керек, баарын үйрөтөбүз. Эгерде узакта боло турган болсо, через WhatsApp аркылуу дагы, же болбосо видео кайрылуу аркылуу деле баарын түшүндүрүп беребиз. Алдын ала түшүндүрүп беребиз. Алдын ала түшүндүрүп беребиз.
эмнелек эдет. Андан тышкары бизде баягы Мекке Мадинада канча күн жүрөт ошолор айтпай кетти окшойт. Бизде комфорт пакетибизде 14 күндүк сапар болот. 3 күн Мадинада, 11 күн Меккеде болот. Андан кийин бизде тамак аш жааты баардыгы каралган. Тамак ашы 2 маал болот. Эртеменги тамак мисалы саат 6-дан 10-га чейин 4 саат тамак учуру болот. 4 саат. Ошол маалда да барып тамактана берет. Ооба, шибет столу дүйнөлүк стандартка дал келген. Кечинде дагы саат 6-дан 10-га чейин тамак учуру болот. Бул дагы 4 саат. Эми бир күндө 12 саат бар. Эртеменги 4, кечки 4 болсо 8 саат болот. Бир күндө 24 саатты бөлсөң 3кө бөлүнүп калат. Эгер обедке да 4 саат коюлуп калса, 12 саат болот эле, түндүн тең жарымы тамак менен өтүп калат. Туура айтасыз, туура айтасыз. Андан шибет столу салаттын түрү бар, таттуунун түрү бар, тамак аштын түрү бар. Каалаганча алып жесин, бирок исрап кылбоо шарт эмес. Туура айтасыз, туура айтасыз. Көп эле 2 маал десе, 2 маалда тамак жеп калсак, жанагынтип өзүбүз менен тамак аш алып алсакпы деген ойлор болот экен да. Ошого соруп атканым, тамак аш жагынан, мейманкана жагынан кандай болот депчи. Ооба, биздин умрачыларыбыз бүгүнкү күндө башка жааттарды көрүп алып, бир тандыр нанды жабып алат, же болбосо монтип толтуруп, эт кууруп алат. Андай керек эмес. Бизде баары шарт каралган. Нан керек деле эмес, тамак аш деле керек деле эмес. Эми сухой паёк деп коет, самолетте учуп жаткан ач калып калышы мүмкүн. Же болбосо Кувейтке түшкөн ач калып калышы мүмкүн. Ондо бир аз барсак сорсок шерингтерди алып алса жетиштүү. Чакан. Ооба, чаканга. Ушул жерде бир суроо бере кетейин, таксы. Могул самолетто тамак аш берилеби? Самолетто кээ бирде берилет, кээ бирде берилбейт. Ошону заранее эгерде жана неме болуп калса, эми такта билип алса болот да чалып сурап. Эгерде берилбей турган болуп калса, эми самолетто ошто башка кылганда сиз айтмакчы, чакан кылып борсок сорсок анын салып алсак Кувейтке жеткиче дегеним да. Ооба, салып алса болот, салып алса болот. Жакшы. Менимче бүт эле суроолорго жооп алып окшойт деп көрүшүлөр, а устаз? Ооба, ошондой. Бүт эле суроолорго жооп алышты. Калгандарын дагы комментарий ануга жазып, дагы суроолор болсо, Кызмат Умра компаниясынын туугандар адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем. Дагы кошумча суроолор болсо, мынакей устаздарга кайрылсаңыздар, Бишкекте болобу, Ошто болобу сиздерге жооп берет туугандар. Ушундай. Кеттик анда, видеону дальше уланталы. Мынакей туугандар. Устаздан биле турганыбызды билип, буюрса базар коргонго кайра жолго чыгып жөнөдүм. Азыр 3 саат дегенде жетип барам ал жакка дагы. Кечкирип кеткиче тынчамай жетип алайын. Мынакей Ош. Бүт бар жокту перестройка, бар жок оңдолуп, түзөлүп, асфальттар жаңыланып атат экен туугандар. Бул дагы бир жакшы жаңылыктын белгиси. Буюрса 22 число эртеменен эрте саат 7-ге келип калгыла деди. Эртеменен саат 7-ге. Ато адам көп болот дейт. Регистрация аны муну болуп атып, жетишпей калбагыла, алыстан келгендер ошентип саат эртерээк саат 7-ге келе бергиле дейт туугандар. Ушундай. Туугандар, мына бүгүн числонун 22-си буйруса, таңкы саат 3 буйруса жолго аттандык. Базар коргондон Ошко аэропорт Ош туугандар. Буйруса аз бир-эки оюмдан чай ичип алып, атынын батасын алып, эң чоң улуу акам экөөбүз буйруса кетебиз. Меккеге жолго чыгабыз. Ортончу акам буйруса машина менен бизди жеткизип келет туугандар. Погода жакшы, жылдыздар чыгып, минусовой болду экен Кыргызстанда, бирок кечинде эртең менен сөрөмө күн салкын куртка кийип алсаң үшүп калат экенсиң туугандар. Буйруса ал жакта кандай погода болот көрөбүз. Азыр аэропортко барганда дагы бир сыйра визаларды берип, дагы кошумча баяндарды, түшүндүрмөлөрдү өтүп, андан кийин учуп кетет экенбиз туугандар. Ал жөнүндө дагы толук маалымат бере кетем барганда. Вот. О, мен. Вот. Вот.
Жақсы тұрғын. Ох. Жақсы тұрғын. Болады тұрады. Кет. Омен. Қаншаман бар күлелі. Болады. Болады тұрғызам кам. Болады тұрады. Басқыла кеттік. Мына тоғандар. Ертемененки saat 7 ol ойнап қалды. Аэропорт Ошқа келіп жеттік. Бұйырса saat 7-ге ұстаздар келіп, визаларды, бейджиктерді, ошыларды бүт беріп, бұйырса регистрациядан өтіп, saat 10-да ұшамыз бұйырса. Hayattan beri aşağı. Nurgazı Cennet. Amerika. Mına Nurgazı Başo. Ondan sonra beycikte beredi. Murzabay Erkulov. Так. Murzabay Erkulov. Ушул жерден жөнөгөндөн баштап кайтып келгенге чейин бул сөзсүз керек экен. Бүт ошол мейманканалардын аттары жазылган экен бул жерге. Ошол жерге кирип, ошолар менен кирип чыгып жүргөнү ушул керек нерсе. Максуда Османалиева. Мындай кылып моюнубузга тагып жүрөбүз. Айт Исаева. Бекташева Аятка. Паспорттары жана визалары монтип кагаз түрүндө берилет экен. Ар биринин өз элине кайтарылып берилет. Кожобек. Визалары кагаз түрүндө. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selam ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, bugün günde biz bardığız niyet kılıp uyut bolgan Mekke Madina jergesine safar aludayız. Elbette bu umra safarı Rabbimiz abdan razı bola turgan ibadatlardan biri. Tuğru salgan umra günölördün geçirilişine jana beyişke kirişine bir sebepker bolat. Bul umraga attangan safarda her bir baskan kadamımız, her bir müşküldük, her bir kıyınçılıkka bir sabır kıla turgan bolsak, jaratkan Allah kadamlarıga soğup acırlardı beret. Kutlu sözünde Peygamberimizden acılar jana umraçılar bular Allah'tın konuğu. Sizler jönökö bir adam emessizler. Sizler Allah'ın konuğu bolup safar aludasızlar. Elbette bu safar kim Nurdu Madinaga bara turgan bolsa Rasulullah'tın konuğu bolat. Sizler Rasulullah'tın konuğu boluş üçün baratasızlar. Sizler Mekke'ge barsanızlar Allah'ın konuğu bolasızlar. Sizler Allah'tın konuğu bolup baratasızlar. Elbette Nurdu Madina'da bizde Rasulullah gücü tutar. Biz Rasulullah'tı sağındık. Biz Rasulullah'a salam jollagalı baratabız. Elbette kutlu Mekke'ge barsanızlar sizler Baytullah'a Allah'ın üyüge safar aludasız. Jaratkan Allah bu safarınızlardı kabul kılgan bolsun. Bugün de biz kaysıl maksatta baratkanımızdı oşonu biliu gerek. Niyetke baylanıştı. Eğer can dünyamızda çındap men Allah'ın üyüge baratam, kulçuluk kılıç üçün baratan degen sezimler menen baratkan bolsanız bu sezimlerden, bu ibadatlardan soğun alıp kaytasız. Eğer de bu safarga koca görüsün, el görüsün, mansap üçün, kadır barg üçün, sayasat üçün, sayakat üçün baratkan bolsanız, elbette bunun dağı sebebini alasız. Peygamber kutlu sözünde sahabalar Mekke'den Madina'ya köçüp yatkan gezde innemel a'malu bin niyet, her bir amal niyetke baylanıştı deydi. Demek bu umra amalı şunda bir amal kim umra amalını atkara turgan bolsa kiyinki umra amalı atkarganga çeyinki günelerin jaratkan Allah keçirir deydi. Jaratkan Allah ziyaratımızda kabul kılgan bolsun. İnşallah bu safarda atlanıp jatabız. Bir-birimizin köngülübüzdü oğrutmaylı. İbadat uçurunda, safar uçurunda sebebi bir adamın köngülünü oğrutu Kaaba'nı buzgandan dağı çoğun günü deydi. Andan keyin Peygamber kutlu sözünü aytadi. Kimde kim ıyık bolgon Mekke'ye kelip tilini, kolunu, butunu buzukuluk amallardan, uşak gıybatlardan oğlak bola turgan bolsa kema valadaduhummuhu enesinin kursağından törölgöndöy күнөлөр keçirilet deydi. Sizler oşol sezimlerdi jaşaş üçün ıyık bolgon Mekke'ye baratasızlar. Kanday bir baktılуу insansızlar. Allah'ın üyüge her bir insan bara vermeydi. Al yerlerge Allah çakırgan insan gana barat.
Rasulullah çakırgan insan gana barat. Allah Taala sizleri çakırganlardan kılsın. Rasulullah çakırganlardan kılsın inşallah. Mekke Madina'da her bir atkargan amallarınızlar 100.000 esege tetedi. Amin. Allah Taala bul sabarınızlarda baysaldı kılsın. Jengil barıp, hidayat tavıp, can düynöbüzdü rahatqa bölüp, jaratkandan keçirim surap, keçirilip bul mekenimizge qaytıp kelүү nasip etken bolsun inşallah. İçimizde damılağız var eken, damılağızdan bir dua alıp, andan keyin inşallah registrasiyaga öte versek ha. Allah bir dua Rahmat verin. sizge de atın. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. İki dünyanın padişahı Allah Teala'ga maktulur olsun. Hanın kulu Cenab-ı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar, salavatlar olsun. Mana bardığımız umra hacıga hattan vatavuz. Bardığımızga Allah Teala iki dünyanın maktulu olduğunu hidayet versin. Gen soluğumuzga, imanımızga, gelecek turmuşumuzga, işlegen işimizge, algan bilimimizge Allah Teala bereke bergen bolsun. Ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin bi rahmetike Amin. Allah. Hurmatlı cemaat, sizlerden acı başınızlar Abdülhamid Ustaz. Elbette ustaz var, andan dışarı Damla var, andan dağın Abdülnur degen ustaz var. Üç ustazdın koştuğusunda inşallah mutlu dengede ibadet kılıp gelesler. Andan keyin Mekke Madina'da dağı bizden öküllerimiz var. Mirjalal Damla var, bizden işengen ustazımız, Mekke'deki ökülümüz. Andan keyin Anvar Karı var. Oşolarla birlikte inşallah hizmet koşturup geliriz. Allah Teala safarınızı baştan kıldırsın inşallah. Nake to'g'ri. Buyursa registratsiya boshlandi. Qancha so'm kanalning avtori Janibegul Nurg'azi 14 kun bo'yi buyursa ushu ziyoratni sizlarga ko'rsatib bermoqchi. Ketdik anda to'g'ridan. Biz bilan birga bo'lingizlar. Nake to'g'rilar buyursa Passatga jo'nadik. Ova, buyursa 14 kun bo'yi tut barыңыздарды tartib Nurg'azi. Rahmat. Tut barыңыздарды tartib ko'rgazib, 14 kun bo'yi sizlar bilan shug'ullanib buyursa. Nake to'g'rilar. Jazira bilan jo'nadik Mekkaga buyursa. Kapitan o'tiradi yoqda. Cho'ng samolyot ekan. Assalamualaikum. Assalam. Number 1, center seat. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to switch off all electronic devices and not to use them until after the seatbelt sign has been switched off. إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا
Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, спасибо. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Mına ketumlar. Al-Kuveyt şehrine geldik. Havanın temperaturası qancha ekanini bilmayman, hozir ko'ryapsiz mana. Bu eshik gündüz chiqib turganlarga qaraganda qiyla жылуу. Пересадка менен учуулар. Онда транзитный пассажиры деген линия менен, онтип биз да дене линия менен жөнөттүк. Аралап өтүп 1 saat 20 minut дегенде буюрса башка самолетке отуруп пересадка кылабыз. Bye bye. Madinaga geldik de. Madinaga. Samoletni çoğunluğun qarab qo'ydilar. 1000 adam batadi, ne? To'ladi. Asr namazı baştalğanda geldik. Aeroportun çoğunluğun qaragılar. Madina şehrinin aeroportu. Okmuş. Keler çarpıcıklar birisi. Ana. Aeroportun için qaragılar. Teylöden geli okmuş yemi. Madina şehrinin aeroportu. McDonald's var ekan bu yoqda. Ha, söz. Maka avam geleydi. Mana жақсы baba? Жақсы. Қалса. Çarçava netpe gelip aldınız. Buyursa gelip kaldık Madinaga da. Emi bir yağına ziyaret kılıp. Ha, ibadatı kılıp ha? Kabul bolsun görüp. Ha. Tuğan uruk elge, Kırgız eline bardığına. Dua kılıp ha? Dua kılıp anan qaytabız da. Aa, söz dedi. Naki. Avtobus geldi. Büyüt barı жақсы. Çamadanları vovвремя taptık. Avtobus, samolyotlar vovвремя geldi. Ana. Palmalarda qaragılar. Assalamualaikum. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ustaz, yaxşıbı? Yaxşıbı? Bunaka ustaz özü işine kütüp aldı bizdi. Suyundurub. Assalamualaikum. Keyinki boz avtobusga chiqaverasiz. Bo'ldi, taqsir. Ustaz özü bizdi bunaka gelip aeroportdan tosib aldı to'g'anlar. Bunda olsa bizdi suyunduradi. Avtobusga borib o'tiralı. Mehmanxonaga borganda ustazlar менен дагы кеңири маектешип, баарлашып, тагымнелерди айтып берет. Толук көрөсүңөр буюрса. Avtobuslar момундай avtobuslar экен. Эни маанайлар кандай? Жакшы. Чарчабай келип алдыңызбы? Жакшы келдик, рахмат. Ha, жакшы. Ишиңерге ийгилик каалайм. Şu baldardın nesi menen gelip kaldık. Baldarı su preskol эле нетип калыс болуп жерге келип калдык. Рахмат силерге. Бүт баарына ушинтип насип этсин, а, умрага келген. Мына кетип алгандар. Балдары подарка кылган экен, ушинтип умрага келип калыптыр. Караңыздарчы. Келгенде эле аэропорттун астында момундай чоң мешит бар экен. Palmalar. Эми укмуш экен. Аэропорттор. Qaysı boz avtobusda batdı? Biröөнү айтып атты азыр usta. Мынакей. Момунда автобусга отурат экен. Шамадандардын бүт барын бул жагына жүктөйт экенбиз. Энелерге жардам берип коелу. Мон берип.
Avtobuslarda қарағыла. Ова, шыға бергіле. Қана, бисмиллахиррахманиррахим. İçin görölüçü. O, hiç öncele biznes klası ekan o bunlar. Sonuna ekan içi. Salqın. İçi salqın deң. Salqın. Mına kötü oğlum. Avtobusu oturgandan keyin vizalardı tekşiredi ekan. QR kodu menen baalığını tekşirip çıkardı ekan. Анын урматыга нурдуу шаар кылынган Мадина шаарына кош келипсиздер. Ар бир кадамыңыздарга Аллах таалам касанаттарды, соолукторду жазган болсун иншалла. Билебиз, баарыңыздар чарчап турасыздар. Бирок бул сапар бир жөнөкөй сапар эмес. Денени ырахат алдыруу үчүн саякат кылуу максатында, эл жер көрүү максатында эмес, балким сиздер бул жерге бир гана пайгамбарыбызды зыярат кылуу максатында келдик. Демек, урматтуу жамаат, бул сапарыбыз жөн сапар эмес, улуу болгон пайгамбарыбызга болгон сапар. Биз азыр зыяратыбыз жалгыз гана ниетибиз пайгамбарыбызды зыярат кылуу болсун. Комнатадан кыжалат болгонуңуздар, тамак аштан кыжалат болгонуңуздар, жайгаша турган жерибизден ким менен жатам, кантет экенмин, булар кайсыл жерге алып барып калат экен деген ал кыжалатчылыкты кийинки орунга коелу. Биз иншалла баарын уюштуруп койгонбуз. Жата турган жериңиздер белгилүү, ким менен жатышыңыздар да белгилүү. Биздин азыр кыжалат боло турган нерсебиз, биз Мадина шаарына кирип баратабыз. Пайгамбарыбыздын жанына баратабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди кандай тосуп алат? Уафтуллах, сиздер Аллах Тааланын мейманы, коногусуздар. Сиздер бир пенденин, бир падышанын, бир тууган уруктун коногу болуп бараткан жоксуздар. Сиз Расулуллахтын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын коногу болуп келатасыз. Мына кетоганда мейманканага келдик. Мейманканага. Моул тушта көрүнүп турган Харам мечит экен туугандар. Азыр барып буюрса, сумкаларды ушул эле жерге мейманкананын астына таштап коюп, барып намаздарды окуп, анан кайтып келебиз туугандар. Видеонун экинчи бөлүгүн ушу менен аяктайын. Үчүнчү бөлүгүн дальше биз менен бирге болуп турсаңыздар көрөсүздөр.